Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Путин дагы соотечественники деген сөздү айта албай калды. Финпол Жумалиевдин эки уулун кармап, алардын компанияларына тинтүү жүргүзүп жатат. Сурабалдиева Бишкектеги СИЗО 1-ге барды. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Финпол Жумалиевдин эки уулун кармап, алардын компанияларына тинтүү жүргүзүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев жана анын жакын адамдары германиялык инвесторду алдап $800 000 төлөбөй койгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Финполго Германиянын жараны арыз менен кайрылып, Жумалиев жана анын жакындары андан $1 миллион жабдуу алганын айткан. Бирок келишимдеги сумманын $200 000 гана берип, калганын төлөбөй койду деп даттанган. Германиялык инвестор Кубанычбек Жумалиевдин жакын тууганы компания менен келишим түзүп, минералдык суу куюучу жабдууларды жөнөткөн. Андан кийин Жумалиевдин ООЗКке кайрылуусу менен инвестор тарабынан компанияга жабдуу жөнөтүлгөн. Анын директору да депутаттын жакын адамы болгон деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, аталган компаниялардын директорлору кармалып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы тапта бул иш үчүн маанилүү болгон буюмдар жана документтер жоголуп, бузулуп же жок болуп кетиши мүмкүн деген кооптонууларга байланыштуу Жумалиевдин үй бүлөсүнө таандык университеттин аймагында жайгашкан фирмалардын кеңселери тинтүүгө алынып жатат. Укук коргоо органдарындагы маалымат булагы кармалгандар Жумалиевдин уулдары экенин билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Өтө чоң чатак бул. Эмилбек Каптагаев Жапаровдун билдирүүсүнө тынчсызданды. Ысык-Көл областынын мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев депутат Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнө тынчсызданды. Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, датка кеминге, түндүк-түштүк альтернативалдуу жолуна өздөрү ээлик кыла башташат. Ээлик кыла башташат деген өздөрү келип, өздөрү иштетип, өздөрүнүн тарифтерин коет. Биздин эл алардын тарифтерин көтөрө албайт. Тилекке каршы келишим ушундай түзүлүп калган. Кытайдын акысы бар деп Акылбек Жапаров бүгүн Санжира радиосунун жаргылчак уктуруусунда билдириптир. Бул жөнүндө Гүлжан Алтымышбаева Facebook баракчасына жазды. Чатак, өтө чоң чатак бул. Эгерде ушул факты чын болсо, анда ошол келишимди даярдаган, ага кол койгон президент, премьер-министр, колдогон өкмөт мүчөлөрү жана адистер, ратификация кылган жогорку кеңештин депутаттары токтоосуз түрдө камалып, өмүр бою камакка кесилиши шарт. Кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кыянаттык кылуунун жазасы ушундай. Болуусу учурдун талабына жооп берет деп билдирүү калтырды. Булак элдик медиа. Атмосферадагы РМ микробөлүктөр 200дөн ашкандан кийин сыртта бет кап кийүүнү сунуш кылынууда. Бишкектин абасы дагы эле таза эмес. World Air Quality Index боюнча 29 январда Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаарлардын сап башында турат. Абадагы уулуу заттардын өлчөмү 248 микробөлүк болуп жатат. 28 январда бул көрсөткүч 531 микробөлүк эле. Бишкектен кийинки орунда Бангладештин Дакка шаары, андан соң Индиянын Дели шаары турат. Абадагы РМ микробөлүктөр 50дөн ашса булганыч деп саналып, 150дөн ашканда адамдын саламаттыгына кооптуу болот. Адистер бул көрсөткүч 200дөн ашкандан кийин сыртта бет кап кийип жүрүү сунуш кылынууда. Мындай булганыч аба дем алуу, жүрөк, кан тамыр илтеттери менен ооруган адамдар үчүн кооптуу. Булак эл гезет сайты. Путин дагы соотечественники деген сөздү айта албай калды. 28 январь күнү инаугурацияда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орус тилде сүйлөй калам деп балейге калды. Жапаров соотечественники деген сөздөн жаңылган. Аталган сөз мурунку ажоодон калган мурастардын бири деп коомчулук сындап жатышат. Себеби мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков дагы ушул сөздү айтууда чалынган. Кыргызстанда орус тилин так айтуу талкуу жаратып жатканда, Орусиянын лидери Путин дагы ушул сөздөн чалынды. Булак Назар Ньюс KG. Мен талкалаган эмесмин да. Айрым депутаттар өзүнө өзү компьютер сатып алуудан баш тартты. Башаламандыктан кийин ак үйдү оңдоп түзөөгө жана техника сатып алуу үчүн акча чыгарууга жогорку кеңештеги бардык эле кесиптештерим колдогон жок. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев айтып чыкты. Айтымында 40 адам оңдоодон, ал эми 20сы компьютерлерди сатып алууда баш тартышкан. Акчасы бар кыйлабай депутаттар деле мен талкалаган эмесмин да деп
баш тартышты. Айрымдары атүгүл өтө бай депутаттар Ак үйдөгү өз бөлмөсүн оңдоодон жана өз каражаттарына өзүлөрү үчүн компьютер сатып алуудан баш тартышты дейт депутат. Толкундоолордон кийин талкаланган эл өкүлдөрүнүн иш бөлмөлөрүн оңдоо жана компьютерлерди сатып алуу үчүн адегенде мамлекеттин бюджетинен көп суммадагы каражат бөлүнө турган болгон. Мамлекеттик бюджетке тийбеш үчүн айрым депутаттар мунун баарын өз акчасына жасоону чечишкен. Ар бир депутат өз алдынча кабинетин оңдоп, өзүнө компьютер сатып алуу сунушталган. Натыйжада менин 80дей кесиптешим буга макул болуп колдоп беришти. Кимдир бирөө 200 000, башкалар 50дөн салышты. Башында чогултуу кыйынга турса, акыры көпчүлүк колдоп берди. Оңдоо иштерин бир гана кеңселерибизде жүргүзбөстөн, башаламандык учурунда сынган сырткы жана ички айнектерди, эшиктерди жаңылап бердик. Бирок бул идея бардык кесиптештерге жаккан жок, деди Маматалиев. Ал эми төлөбөгөн депутаттардын ордуна башка парламентарийлер кошконго туура келген. Акча берүүдөн баш тарткан эл өкүлдөрүнүн да иш бөлмөлөрү жасалып, кесиптештеринин каражатына компьютерлер сатылып алынат. Сөзүнүн аягында Марлен Маматалиев акча бергиси келбеген депутаттардын аты жөнүн ачыктабай эле коюуну туура көрдү. Булак элдик медиа. Сурабалдиева Бишкектеги СИЗО 1ге барды. 29 январда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарындагы СИЗО 1ге барды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Билдирүүгө ылайык Эльвира Сурабалдиева нөөмөттүк жана медициналык санитардык бөлүктөрдү, атайын ашкананы, тергөө иштери жүрүп жаткан адамдар жаткан камераларды жана соттолгондордун турак жайларын кыдырган. Жарандардын жашоо шарты өтө начар. Имаратты капиталдык оңдоп түзөө иштери көптөн бери жүргүзүлбөй, инфраструктурасы эскирип, жараксыз абалга келип, айыпталуучу жарандарга жана иштеген кызматкерлерге кыйын болуп жатат. Камералардын абалы начар. СИЗО 1ге жаңы имарат куруу боюнча ишти бир нече этапта күчөтүү керек, деген Сурабалдиева. Мындан тышкары вице-премьер саламаттыкты сактоо министрлигине мекемени тез жардам мунаасы менен камсыз кылуу маселелерин чечүүнү, ошондой эле жазык аткаруу тутумунун медициналык кызматкерлеринин квалификациясын акысыз негизде өркүндөтүүнү тапшырган. Булак Назар Ньюскейджи. Гутерриш, Макрон, Меркель Садыр Жапаровду куттуктаган өлкө башчылар. 9 мамлекеттин өлкө жана өкмөт башчылары Садыр Жапаровдун ажоолук кызматка шайланышы менен куттукташты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Алгач эле куттуктоо телеграммын Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жөнөткөн. Анда эки тараптуу мамилелерди жаңы жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого даяр экенин айтып, Жапаровду Түркмөнстанга чакырган. Көп өтпөй Кыргыз Республикасынын башчысын Германия президенти Франк-Вальтер Штайнмайер куттуктап, кызматка кыйын мезгилде келип жатканын белгилеген. Германия башчысы мындан ары дагы Кыргыз Республикасындагы демократияны алга жылдырып, мыйзам үстөмдүгүн өнүктүрүүнү колдоого алаарына токтолгон. Ушундай эле куттуктоо телеграммалары Словакиянын президенти Зузана Чапутауадан, Франциянын башчысы Эммануэл Макрондон, Корея президенти Мун Дже Инден дагы келген. Садыр Жапаровду ажоо болушу менен куттуктагандардын арасында Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш дагы бар. Ал Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун ишенимдүү өнөктөшү экенин айтып, кызматташтык мындан ары да бекемделе берерине ишеним арткан. Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык канцлери Ангела Меркель, Япониянын премьер-министри Йосихиде Суга, Татарстан башчысы Рустам Минниханов да куттуктап, Жапаровдун ишине ийгиликтерди каалап кетишкен. Булак Спутник KG сайты.